Assalamu алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул жумада Жогорку Кеңештеги болуп өткөн окуялар боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. Мен ушул пикиримди бир уламыш аркылуу билдирсем деген ойдомун. Биздин кыргыз элибиздин тарыхында уламышыбызда бир Толбой сынчы деген өткөн. Мына Толбой сынчы атабызды ошол кездеги, азыркы тил менен айтканда, ошол кездеги саясатчылар чакырып, тулпардын тулпарын тандап, ханга белек кылганы тандатышкан да. Мына ошол учурда Толбой сынчы бир канча жакшы аттар өтсө, алардын баардыгын тулпар эмес деп отуруп, аягында бир койчумандын бир арыктап калган курайдай болгон бир атын көрүп, мына ушул тулпар деп чыныгы тулпардын тандап чыккан. Мына ошондо Толбойду карап туруп, бир канча ушундай бир семиз сонун жылкылар өтсө, ушулардын арасынан сен тандай албастан бир койчумандын бир жаман атын тулпар дедиң деп, ошол кездеги саясатчылар Толбой атабыздын көзүн ойгон. Бирок убакыт өтүп, ошол койчумандын аты кууса жетип, качса качып кете турган бир ушунчалык бир жакшы тулпар болуп чыккан. Мен айтат элем, бүгүн дагы Жогорку Кеңеште кээ бирки маселелерде Мадымаровдун сыны туура деп түшүнөм. Мадымаров десем, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн тарапташы же бир саясий өнөктөшү деп. Жок, болгону бул жерде бир чындык үчүн гана өз пикиримди айтып коюуну туура көрдүм. Адахан Мадымаровдо дагы кемчилдик бар, туура. Кээ бирки сөздөрүндө, кээ бирки учурларда аша чапкан жерлери бар, бирок ошентсе дагы чындыкты бетке айтып, Жогорку Кеңештин бир жүзүн ачып, Жогорку Кеңеште бир мындай адамдар көргүсү келе турган акыбалга жеткирди. Чынын айтыш керек, Адахан Мадымаров жок, Жогорку Кеңеш бир аз тузу жок тамактай болуп калчудай сезип турат. Бүгүн Мадымаровду камап, эч ким абийир таппайт. Мен ушундай бир чечимге келдим. 30 жылдык тарыхыбызда кайсыл бир бийлик келбесин, бир каршы чыгып бир оппозициялык мүнөзүн көргөзсө, ошого сөзсүз түрдө ушундай бир катуу чаралар көрүлүп келатат. Бирок бир дагы бийлик ошол катуу көргөн чарасынын артынан бактылуу болуп кеткен жок. Алардын баардыгы тетирисинче кайгырып калышты. Мен да айтат элем, бүгүн Мадымаровго окшогон чындыкты сүйлөп жаткан Жогорку Кеңештеги кээ бирки депутаттарыбызга аларга тийиштин кажети жок, тетирисинче ошолордун айткандарын угуп, туурасын кабыл алып, ишти жасап, туура эмесин кулактын сыртынан кетирип коюш керек деп түшүнөм. Мадымаров тууралуу айта турган болсом, Мадымаров бүгүн Жогорку Кеңештин жүзү. Өзү айткандай, сабаттуу менен сабатсыздардын мындай жарык көрүнө турган жеринде отурушат. Мына ошол Жогорку Кеңеште элдин элегине түшкөн жерде мына Мадымаровдун мындайча айтканда бир аз болсо да эл арасында авторитети жогору. Ошондуктан мындай чындыкты бетке айткан оппозицияны туура кабыл алып, мамлекет иш жүргүзсө жакшы болмок. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.